чет өлкөлүк уюмдар менен алакалар шеше алып баруу аркылуу көптөгөн ийгиликтерди жаратса болорун мезгил өзү далилдеп койду. Учурдагы коронавирус илдетинин кесепети көп үй бүлөнү сабыркатты. Ошентсе да эл мүңкүрөбөй, ынтымак биримдикте түшүнүү менен мамиле жасап, акырындык менен кырдаалдан чыгып келе жатат. Тоң районунда аз камсыз үй бүлөлөрдү балдарды колдоо долбоорунун көмөгү аркасында жардамдар берилди. Аксай, Большевик, Төрткөл, Күнчыгыш, Карсай айылдарына министрлик тарабынан колдоого алынган долбоордогу кезектеги тамак-аш, кагаз карандаш, көйнөк өңдүү керектүү нерселер таркатылды. Проект 55/5 социалдык министерствонун жардамы менен ошо аз камсыз үй бүлө жана балдарды коргоо боюнча иш алып баратат. Азыр жаман эмес, 5 ай болду биздин 55-чи приказ проекттин утканыбызга. Ошол боюнча үзгүлтүксүз иштеп атабыз 5 айдан бери. Ар бир айда ошол аз камсыз үй бүлөлөргө балдарга колубуздан келген кийим болсо кийим, тамак болсо, бирок тамакты үзгүлтүксүз таратып келатабыз. Өзгөчө мектеп окуучулары үчүн үйдө отуруп, окуп жатканда жакшы саамалык болдуңдөнөт. Ар бирөөнүн дареги такталып, колдорун койдуруп алышты. Жардамга муктаждар көп. Пенсия пособиянын акчасы өпчап, кээ бирөөлөрү ар кандай себеп менен балдар үчүн жөлөк пул да ала алышпайт. Бул багытта кай жака барбаңыз көйгөйлүү суроолор арбын. Айрыкча абышка кемпирлердин, кары картаңдардын алган пенсияларын небере чөбөрөлөрүнө чейин жетет деп эсептеген учурлар өтө олуттуу маселелердин бири. Мен жалгыз бой энемин. 6 жылдан бери 3 баланы тарбиялайм. Колунан келген ишкерлер, кайрымдуу адамдар мына ушундай жардамга өтө муктаж адамдарды көңүл борборлоруна сактап коюшса жаман болбос эле. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Таала Эргешев, Тоң районунан.